Гүлзат Мукалиева, Айкын Багыт фондунун координатор жардамчысы. ОКИ тиркемесинин иштеп чыгуучуларынын бири. Саламатсызбы Гүлзатчы, биздин подкастка кош келдиңиз. Бүгүн сиз менен сонун тиркеме жөнүндө, башкача айтканда бардык кыздарга керектүү тиркеме жөнүндө маалымат алууну чечтик. Алгач эле өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, бизди көрүп жаткан жана угуп жаткан окурмандарыбызга. Кыскача өзүңүз тууралуу. Айкын Багыт деген коомдук фонддон келдим. Биздин коомдук фонд кыздарга, аял затына жардам берүү максатында көптөгөн мобилдик тиркемелерди иштеп чыкканбыз. Мындан сырткары биз негизи кыйын кырдаалга, оор учурга кабылган кыз келиндерге жардам көрсөтөбүз. Акыркы иштеп чыккан тиркемелериңиздин бири бул ОКАЙ тиркемеси болду окшойт. Бизге да уже чыккан ал тууралуу маалыматы ОКИ тиркемеси тууралуу болду окшойт. Анан ОКИ тиркемеси бул деги эле эмне деген тиркеме жана эмне үчүн бардык кыздар сүйүнүп жатат дегендей? Ооба, биз ЮНИСЕФ менен биргеликте ОКИ тиркемесин иштеп чыктык. ОКИ бул тиркеме кыздар үчүн менструалдык цикл, айыз тууралуу бардык маалыматтар бар да. Биз бул тиркемени иштеп чыгаардын алдында аймактарды кыдырып, кыздар арасында фокус группаларды өткөрдүк да. Ошо мектеп окуучулары менен биргеликте фокус группаларды өткөрдүк. Негизи эле биздин коомдо айыз, менструалдык цикл деген бул мындай табу нерсе да, айтылбай, жабык тема. Дайыма бул жөндө кыздар дагы сүйлөшүүдөн уялышат. Жеке эле кыздар эмес, алардын апалары дагы мындай ачык сүйлөшүүдөн уялышат да, тартынышат. Анан биз ошол фокус группаны өткөргөн мезгилде кыздар менен баягы ушул айыз темасында сүйлөшкөндө эң биринчи эле кирип биз ушу жетилүү процесси деги эле кыздарда болгон жетилүү процесси, анан ошол жетилүү процессинде айыздын башталышы жөнүндө эле сөз кылганда эле кыздарыбыз башын жерге салып, көзүн жерге салып, уялып, ушундай бир ачык айтуудан да уялып турушту да. Бирок бир чети алар бизге ачык биз менен ачык да сүйлөшкөндөр да болду да. Себеби мисалы үчүн биз аларга ушул айыз тууралуу эң биринчи кимден уктуңар эле, силерге ким айтып берди эле деген суроолорду бергенде көпчүлүгү ушул эжесинен же курбусунан же ошо баягы класстагы өздөрүнүн классташ кыздарынан алган, анан ошо апасынан маалымат алгандар аябай аз экенин, азчылык экенин көрсөттү да. Себеби ошол кыздар дагы апасы менен сүйлөшүүдөн тартынышат экен да. Анан бирок мисалы үчүн айтууга туура келет да, баары бирчи. Апасын айтканда мындай биз ушундай жоопторду уга алдык да. Мисалы үчүн мен айызым келгенде мен апам айтканда, апам мени урушту деп. Себеби мисалы үчүн айыз ар кимдики ар кандай башталат да, ар кайсы жаштан, 10 жаштан кийин, 10 жаштан кийин башталат. Баягы жетилүү процесс ар бир адамдыкы ар кандай да. Ошол себептен мисалы үчүн 6-7 класстарда бир 13, 12, 13 жашында башталды. Бир кыз мисалы үчүн айтып бергенде да, башталса анан барып апасына айтса, апасы аябай урушкан экен да. Кандай сеники эрте башталат? Меники 10 класста келген, 16 жашымда келген, же 15 жашымда келген деп кызын аябай урушуп, анан кызы ошол эле кезде сен ошондо кандай сезимде болдуң деген суроону бергенде, кыз болсо жооп берип атат да, мен ушунчалык уялдым, бул уят нерсе экенин, бул жаман нерседей сезилди депчи. Анан мисалы үчүн ошол эле кыздардан айыз тууралуу апаңар эмне жөнүндө айтып берди, кантип айтып берди дегенде, алар апалары бул бардыгында эле боло турган нерсе, бул акыры бир келе турган нерсе, муну акырын эч кимге айтпай деп мындай бул бузулган кан же дагы бир нерсе ушундай сыяктуу мындай кыска маалыматтарды гана берип коюшат экен да. Баягы жетилип келаткан, өсүп келаткан балдар, кыздар үчүн бул аз эле маалымат да. Анан ошол себептен алар маалыматты да башка жактардан издеп башташат экен. Же болбосо өз ара сүйлөшүп кыздар менен кандай болот, эмне үчүн ичим ооруйт, эмне үчүн башым ооруйт деген сыяктуу суроолорду берүүдөн тартынышат. Ошон үчүн алар бири менен өз ара сүйлөшөт. Бирок толук маалымат ала алышпайт экен да. Мисалы үчүн кээ бир мектептерде
мугалимдер маалымат берет экен. Бирок бул өтө аз санда экен да. А кээ бир мектептерде мисалы үчүн жана гигиеналык каражаттарды саткан уюмдар ошолорду баягы кыздар арасында жайылтууга аракет кылган уюмдар, мисалы үчүн дүкөндөр, ошол эле алар келип ошол гигиеналык каражаттар жөнүндө маалымат беришет экен. Бирок ал деле баардык мектептерди камтыбайт. Кээ бир эле аз сандагы мектептерди да. Бул деле бир 2-3 мектептерден ушундай жоопторду ала алдык да. А көпчүлүк мектептерде мисалы үчүн бул тууралуу айыз жөнүндө, менструалдык цикл жөнүндө, деги эле кыз баланын жетилүүсү жөнүндө маалыматтар дээрлик берилбейт экен да. Алгандар ошол кимден аласыңар дегенде көпчүлүгү эжесинен баягы тажрыйбасы бар деген сыяктуу, апасынан же болбосо курбуларынан, кимдир бирөөлөр мисалы үчүн азыр медресеге барып окугандар бар экен, медреседен алгандар бар экен. Бирок алар деле аз санда да. Анан мисалы үчүн бул жерде мисалы үчүн апасынын айта албаган себеби биз апалар деле күнөөлөйбүз. Себеби алар деле убагында ошондой маалыматты ала алган эмес. Алардын деле мындай тажрыйбасы жок да. Кандай маалыматты бериш керек, кандай айтыш керек, бул тууралуу ушул маалыматты бере албайт. Өздөрү деле көп нерсе айта албайт да. Себеби аларда деле андай тажрыйба жок. Жакшы маалыматтарды айттыңыз Гүлзат жанан жанагы айтпадыңыз, көпчүлүгү апасынан эмес, көчөдө курбуларынан алат депчи, бирок ал жакта маалыматтар да так эмес да. Алар өздөрүнүн тажрыйбасына же мифтерге ишенип айтат да. Сиздер ош фокус группа түзүп атканда кандай мифтерди уктуңуз? Мурда уга электер, кандайдыр мифтер, таң калыштуу окуяларды чыгарып алышса керек. Эми мисалы үчүн ар кандай нерселер, мисалы үчүн айыз деген эмне деген суроого жооп берем. Бул бузулган кан мисалы үчүн, же болбосо кээ бирөөлөр ушунчалык мындай бай кичинекей кыздардын арасында турганда алардын эмоцияларын көргөндө бир башкача болосуң да. Анан мисалы үчүн бул деген 10-класста келиш керек, 9-класста бул деле эми туура эмес, так бир эмени коюп койгон коюп коюшкан да. Анан ушундай сыяктуу нерселер, анан же болбосо мисалы үчүн кээ бирөөлөр биринчи айызы келгенде баягы коркуу сезими болуп, мен өлүп калат экенмин, демек мен жакында өлөт экенмин деген сыяктуу да. Мен жашоом бүтөт экен ушуну менен деген сыяктуу. Кээ бирөөлөр болсо эми мен эмне кылам, мындай көпчүлүк кыздарда бул коркуу сезимди жаратат экен да. Анан мисалы үчүн бул жөнүндө балдар билбеш керек. Бул жабык тема. Бул жөнүндө мисалы үчүн апалар деле көпчүлүгүн апалар ушинтип үйрөтүшөт экен да. Байкең үйүндө байкеси болсо же атасы бар, эми байкеси же үйүндө бар эркектер болсо, алар билбеш керек. Бул жабык тема. Анан мектепте мисалы үчүн балдар билип калса, болду, кыздар балдардын шылдыгына калышат экен. Балдар көпчүлүк, башкача айтканда, кыздарга колдоо жок экен да. Анан эми мисалы үчүн стереотиптер десек, мисалы үчүн кыздар баягы бизде мисалы үчүн азыр ОКИ тиркемеси чыкты да. ОКИ тиркемеси чыгып социалдык тармактарда жайылтып атканыбызда көпчүлүгүнөн көп эмне кандай суроо келет. Жоксо кыздардын арасында биз фокус группаларды өткөрүп атканда деле силерди тынчсыздандырган кандай суроо бар дегенде баягы айыздын бир келип бир келбеши да, үзгүлтүктүү болушу аларды тынчсыздандырат экен да. Көпчүлүгү мисалы үчүн апасын айткандан коркот экен да. Себеби айыз келбей калса эле бул сөзсүз түрдө боюна бүтүп калуу дегенди билдирет деген сыяктуу нерселер бар экен да. Анан апасын айткандан коркушат экен. Мисалы үчүн кече жакында эле бир кыз мисалы үчүн врачка барыптыр да, эмне үчүн мен ушул айызым токтоп калды, келбей атат деп баягы барса, врач доктор аны мындай шектенгенсип карап турду. Кайра ал өзүн күнөөлүү сезип жаман болгон экен да. Анан башкача айтканда ушундай стереотиптер бар экен да. Бизде айыз токтоп же айыз келбей калса эле бул демек бул жаман ишке барды, жаман нерсе болду деген сыяктуу да. Анан тескерисинче ага түшүндүрүп, андан тактап сурап, кыздарга колдоо көрсөткөндүн ордуна биз баягы ушундай кандайдыр бир стереотиптерге таянып, анан аларды кайра бир мындай ого бетер уялтып, ого бетер анын жабык болуусуна, бул теманын эмес, ушу кыздын да жабылып калышына, эч кимге айтпашына дагы бир түрткү берет экенбиз да.
табигый нерсени уят катары көрсөтөт. Табигый нерсени уят катары. Анан биз болсо барганда ошол көп суроо айтып атпаймынбы, ошо эмне үчүн үзгүлтүктүү болуп атат деген келбей калып атат. 2-3 ай келбей калат, анан кайра келип. Бул табигый нерсе айыз жаңыдан башталган кезде баягы өзүнүн циклына келгенче балким ошондой үзгүлтүктүү болушу мүмкүн деген сыяктуу нерселерди түшүндүрүп айтып аттык да. Эми бул ОКИ тиркемесинде мына ушул маалыматтардын бардыгы бар, тастыкталган маалыматтар. Буларды ошол эксперттер, медиктер менен биргеликте, алардын медиктер карап чыккан, алар менен биргеликте иштелип чыккан тексттер да. Мынакей ОКИ тиркемеси көчүрүлдү. Азыр жөн гана барактайбыз, улантабыз. Анан бул жерден тилди тандап алсаңыз болот, дароо эле. Кыргызча тандайлы. Кыргыз тилин тандайлы. Катталуу. Катталууда сөзсүз түрдө эле өзүңүздүн атыңызды жазбай эле, мында псевдо кайманамы, бир нерсе, бир атты ойлоп тапсаңыз да болот да. Логин сыяктуу эле. Макулмун, конфиденциальность. Мисалы, мен атым Таңчолпон, бирок мен жөн эле атымды ким деп койсом? Сезим деп коеюн, Мейлиңиз. Жаңы сыр сөз. Сыр сөз, өзүңүздүн сыр сөзүңүздү каалаганыңыздай жаза берсеңиз. Сөз түрдө эле англис тилинде эмес, орус, кыргыз тилинде деле жазып койсо болот. Анан бул жерде ошо купуялуулук саясаты абдан биринчи орунда тургандыктан, бул жерде катталууда дагы бир суроону тандайсыз, ошол суроого жоопту сиз гана билесиз. Сүйүктүү. Ушуга жооп берет. Ушул жерде суроолор болот, жашырын суроолор. Бул суроого өзүңүз бир суроону тандап, ал суроого сиз гана жоопту билесиз. Тууган айыңыз? Өзүңүздүн жылыңызды, айыңызды жазасыз. Мен болжолдуу түрдө жазып коерм. Болжолдуу түрдө. Ар ким өзүнүкүн жазыш керек, себеби бул жерде ошол айыздын башталышы тууралуу болгондуктан бул жерге ушундай маалыматты киргизебиз да азыр. Өлкөнү, шаардык айылдык деген. Өзүңүз тандап аласыз. Анан мынакей биз кирдик. Бул жерде 4 аватар бар. Бул аватарлар Аяна, Экуля, Бакуля, Даяна. Сиз өзүңүзгө каалаган тандап аласыз. Бул аватар сиздин бул тиркемеде сиздин курбуңуз болот. Анан бул жерден фонду тандап алсаңыз болот. 6 фон бар. Каалаган фонуңузду тандап алсаңыз болот. Тастыктайсыз. Сиз ОКИ тиркемесине кирдиңиз. Эми сиздин айызыңыз тууралуу маалымат керек. Ооба. Качан келген? Акыркы жолу келген. Эсиңизде жок болсо, эсимде жок дейсиз. Эсиңизде болсо, эсиңиздегини сактап бул жакка киргизесиз. Канча күн болду, жума аралыгы канча? Кээ бирлер күнүн эстебегендиктен бул жерде жума менен берилген, канча жума ортосунда цикл. Анан сиз берген жооптор боюнча бул жерде алдын ала болжолдуу циклды чыгарды. Урматтуу окурмандар, мен жөн гана мисал иретинде келтирип атам. Сиздер так маалыматтар жазышыңыздар керек экен бул жака. Эгер эсинде жок болсо, анда эсинде жок деп жазыш керек. Сиз ОКИ тиркемесине кирдиңиз. Эми ОКИ тиркемесинде мына биринчиси бул жерде ошол аватарды, фонду тандоосу. Экинчиси бул негизги экран. Негизги экранда мынакей аватар, бул календарь. Календарда ошол айыз күндөрү белгиленет. Анан бул жерде күнүмдүк карточкалар бар. Күнүмдүк карточкага кирсеңиз, бул жерде азыр
руководствонун кыргызчасы эмне? Жолдомо катары. Жолдомо катарында айтылат. Көрсөтүп турат турбайбы? Тааныштырат да бардыгы менен. Ар бир нерсе эмнени билдирет экенин көрсөтүп турат. Маанайыңызды тандасаңыз болот. Маанайыңызды тандасаңыз болот, активдүүлүгүңүздү тандасаңыз болот. Басарсаңыз ошондой. Анан өзүңүздүн күндөлүк катары жазсаңыз дагы болот да. Календарда болсо циклды, анан келген күндөрдү көрсөтүп турат да. Овуляция күндөрүн, бул гүл. Бул гүлдү ошо айызыңыз келген күндөн баштап ушул гүл чыгат, белгилеген күндөн баштап. Эгер күнүгө жана күнүмдүк карточкаларды белгилеп турсаңыз, анда бул гүл өсүп жетилет дагы, ачкыч ачылат. Анан сиз социалдык тармактар аркылуу бул гүлдү жакшы каалоо тилектер менен курбуңузга же дагы бир адамга жөнөтсөңүз болот. Гүл белек да бул. Отуруп баарын чукулап чыгыш керек экен. Андан кийинки бөлүгү бул энциклопедия, мынакей. Жана так маалыматтар ушул жерде жайгашкан. Энциклопедияда баардык так маалыматтар бар да. Мына бул темалары айыз жана жашоо, айыз учурундагы өзүн кандай алып жүрүү керек, балдар менен мамиле, жыныстык жетилүү, айыз учурунда гигиеналык каражаттарды кандай колдонуш керек, териге жетилүү учурунда териге кандай кам көрүш керек. Башкача айтканда, бул жерде бардык менструалдык циклге жана айызга тиешелүү болгон бардык маалыматтар бар. Бул демек күзөтчү бир гана окуучу кыздарга эмес, ой кечиресиздер, ата-энелер үчүн да абдан пайдалуу экен, апалар үчүн абдан пайдалуу, балдар үчүн да пайдалуу. Андан кийинки бөлүгүбүз бул чат-бот. Биз чат-ботту иштеп чыкканыбыздын себеби кыздардын көпчүлүгү менен сүйлөшкөндө алар эжеси менен сүйлөшөт экен да. Анан биз бул чат-ботту эже катары, ошол кандайдыр ушул колдонуучу кыздын эжеси катары бул жерде бардык жоопторду ала алса болот да. Мисалы үчүн бул жерде азыр баштадыкты басып көрсөңүз, мынакей темалар чыгат. 9 тема бар. Мына ушул 9 теманын кайсынысы ошол кызга тиешелүү, кызык болсо, ошол теманы ачат дагы, ошол тема боюнча бардык өзүнө керектүү суроо жоопторду ала алса болот. Бул жерде абдан жөнөкөй тилде, кыздар түшүнгөн тилде жазылган чат-бот. Бул жерден ошо 9 тема боюнча бардык маалыматтарды ала алат. Андан соң эң акыркысы бул жерде маалымат ОКИ жөнүндө, купуялуулук саясаты. Бул жерде ишке багыттоодо ачсаңыз тилди тандоо, кыргыз, орус тилинде, бул тиркеме 2 тилде. Андан кийинки колдонмоону маалымат алса болот. Андан кийин эгерде ОКИ жөнүндө, бул тиркеме жөнүндө кимдир бирөөгө маалымат жөнөткүсү келсе, айтып берүүнү басабыз. Айтып берүүнү басабыз. Анан кимге жөнөткүсү келсе, балким WhatsApp'тан, балким Telegram'дан, балким почта аркылуу айтор өздөрү тандап алып жөнөтсө болот. Бул жалпысынан ОКИ тиркемеси боюнча да. Андан соң тиркеме экен. Бир мектепке кирип калдык. Ал жерге кирип баратканда биз эжелерге жолугуп калдык да. Анан эжелер сурап калышты да, мугалим эжекелер, эмне маселе, эмне тиркеме боюнча келдиңер деп. Анан мен эле өзүм эле бир эже менен сүйлөшүп калдым да. Анан ага айтып атпаймынбы, биз ушундай тиркеме иштеп чыктык, ЮНИСЕФ менен биргеликте. Бекер деген да бир жолу эскертип коела. Ооба, бекер, бул бекер колдонот. Интернетте жок болсо да. Башында жүктөп алууга интернет керек, анан сактап алгандан кийин интернетти жок колдонсо болот. Бул офлайн колдонсо болот. Башкача айтканда, бул жерде кыздар өзүнүн цикл тууралуу, башка, мисалы үчүн, көп учурларда мектепке барып калган учурда айызы келип калат. А бул жерде болсо, алдын ала божомолдоо берет. 2 күн мурун, 1 күн мурун, эртең сиздин даяр бол деп. Анан мектепке баратканда, мисалы үчүн, гигиеналык каражаттардан сумкасына салып алса, башкача айтканда, ал алдын ала баягы стресс болбой, коркпой, шок болбой, мектептен өзү айызы келип калса, ага дайым болууга мүмкүн болот да. Анан жана эженин темасын улай. Биз ушундай ОКИ деген тиркеме менен келдик. ОКИ тиркемеси бул ушу менструалдык цикл, айыз жөнүндө десек,
мага анда биз еще дагы андроидке чыга элек болчу да, биз алдын ала баягы фокус куруп мага бергилечи ушуну, менин кызымдын айызы жаңы эле, мен кантип ага түшүндүрүп айтып береримди билбей атам, бул мага аябай керектүү каражат экен деп, тиркеме экен деп аябай сүйүндү да. Анан мен оюм боюнча бул бир эле кыздарга эмес, бул алардын апаларына дагы жардам болот да, себеби апалар дагы бул жактан ошол маалыматтарды алып өзүнүн кызына алдын ала, мисалы үчүн сөзсүз түрдө кызга ошо айыз башталган күндөн баштап түшүндүрүү эмес, айыз тууралуу алдын ала маалымат бериш керек да. 9 жаштан баштап, 10 жаштан баштап биз ошол 4-5 класстардан баштап фокус группаларды өткөрүп, ошол 5 класстардан баштап айтып бергенге аракет кылдык да. Анан ошондуктан биз апаларга айтар элем да, ошол алдын ала маалымат бергиле. Кыздарыңардын айызы келген мезгилде коркуу сезими болбосун аларда. Мен жанагындай өлүп калам го, бүттү, мен жашоом бүткөн экен деген ойлор келбесин да. Ошол себептен алдын ала маалымат берүү керек кыздарга. Анан биз кече жакында эле бул тиркеме чыккандан кийин, ушу тиркеме чыкты, кыздар мынакей деп алып барып көрсөтүп барып, андан сырткары белектерди да, гигиеналык каражаттарды, блокнот, белек катары берип атсак, бир кыз эшикте атам келип калды, мен кетишим керек деди да. Анан биз баягы пакет менен салынган белекти берсек, мен гигиеналык каражатты таштап эле кетейинчи деди да. Анан эмне үчүн десек, эшикте атам келди, анан мен атама көргөзгөндөн уялам, мен атама мага блокнот белекке берилди деп айтам деп. Кыздар дагы ушунчалык ушул керек болсо жөн эле гигиеналык каражатты алгандан эле уялып атышат да. Анан ошон үчүн бул уят эмес, сиз айткандай бул табигый нерсе, уялуунун кереги жок. Бул уят эмес. Бул качанкыга чейин 21-кылым биз ойлогонбуз, фокус группага барганда 21-кылым эми кыздар баарын билет, бизге оңой эле болуш керек, уялуу сезими болбойт болуш керек дегенде жок, биз андай нерсени көрө алган жокпуз. Тескерисинче бул тема дагы эле 21-кылым болгонуна карабастан дагы эле жабык тема экен. Абдан сонун маалыматтар. Чоң рахмат Гүлзатчы. Анан биздин маегибиздин соңунда дагы бир жолу көрүп жаткан окурмандарга ОКИ тиркемесин кайдан кантип жүктөп алат, дагы бир кайталап койсоңуз. ОКИ тиркемесин Play Market'ten, App Store'dan ОКИ Кыргызстан деп жазышса чыгат. Ошону жүктөп алып, бул ОКИ тиркемеси эч кандай электрондук даректин же кандайдыр бир силердин так маалыматтарыңарды киргизүүнүн кажети жок. Жөн гана атыңарды, жылыңарды киргизип эле, сыр сөздү киргизип эле катталсаңар болот. Анан ОКИ тиркемеси катталып, ОКИ тиркемесин жүктөп алгандан кийин офлайн акысыз түрдө иштейт. Буга эч кандай акча төлөөнүн кереги жок. Бул акысыз тиркеме.